Аны жараткан өзүң колдоп өзүң коргой бер. Сенин жардамың менен аман эсен жете алайын. Болды эми сен нелегалсың. Сени эч ким издебейт. Эч кимге жардам бербе, эч кимден жардам күтпө. Өзүң менен өзүңсүң. Төрт жыл мурун өзүңүздүн телефонуңузду калтырып кетпесеңиз, мен блогердин бысы деле болбойт болчумун го. Бардыңыздарга салам, орозо майраңыздар менен. Ассалайкум. Алейкум ассалам деп коесук. Биз бир тууган болобуз. Мен Улуу Сыдыман деп таанышат. Кайман аты менен бирок чын атым Элмир болот. Бул бир тууган иним, ортончусу болот үйдүн. Чын аты Сыдыман. Анан кийин бунун фамилиясы дагы Сыдыманов. Ошондуктан кызыктуу, нелегал деген азыр ушундай бир сонун оюнду ойнойлу деп атабыз. Эгер дүйнөдө баары мага каршы болсо, сен менин жанымда каласыңбы? Конечно. Конечно, калам. Албетте каламыз, мен не кылмак элем да. Элестет, бүт баарлар каршы чыгып атат мындай. Сотто эле ызы чыгып атат. Андай ситуация болду окшойт мендечи. Калып эле жүрөм, калам го дейм мен. Өтө жакшы. Рахмат. Эми сен сурооңду бер анда. Менин телефонуңузда кандай ат менен сактаңыз? Сени деген неме деп Фанаки мантип туруп, мына Сыдыман деп бул жерде турат. Жөн эле аты менен эле айтып койгон болчумун. Бирок буга чейин чоң баш деп сохранить этейин дегем. Алмаштырып коем өзүм. Сыдыман мойдон калып койгонда, бирок буга чейин чоң баш болчу. Бисмилля деп экинчисин баштайлык. Мен үчүн кандай курмандыкка баргансың? Балалык кезибизде же бара алат элең дейт. Кандай курмандык? А что ты готов, что ты можешь дейт да? Мен сиз үчүн мектепте сабак жегем. Мен үчүнбү? Но Сабак жегем кандай чоп калды ал жер? да ал кезде сиздин көп мындай хейтерлериңиз бар болчу эле. Болушан деп сизге кичине чоңдор келип прессовать этип койгон деп айтычы. Эмне айткан жоксуң мага? Анубу? Айт не кылам мен? Жок, айтсаң мен чечмекмин да. Мен билбесем. Өзүмө чоң балдар болсо мейлдемекмин да, өзүмө кичинекей болуп сабактын уялып кичине. Сабады эле? Сабап келсем мындай эле чаап коюп, бакең эме жаман деп коюп кичине башка сөздөр мененчи бирок. Шашпай табыш керек экен, Ошо бетин жаттап койгом аны. Көрсөтүп берем Инстаграмда. Эч ороз айында кечирип коелук. Сиз мен үчүн кандай курмандыкка баргансыз? Сен үчүн кандай курмандык баргам? Мен жеке сен үчүн деген курмандык болгон эмес болуш керек анткени сен кичинекей болгондуктан. Бирок Абай, сен, Жаннат, апам ушу баардыгыңар мен үй бүлөм болгондуктан көп эле курмандыкка барганмын да, анткени кээинки жерлерде мыйзамды бузгам, акча таап силерге үйгө мындай жакшы тамак болсун деп, жакшы кийим болсун деп, жакшы техникалар болсун деп көп жерлерден эми жакшы эле курмандыкка баргам. Негизи Элмир байкем болсо биздин атабызды алмаштыра билген болчу, ошон үчүн анын курмандыгы өтө эле көп. Мындай атачылыктай, бизди багып жүргөндөй ошондой көп курмандыгы бар. Жакшы. Сиз мен үчүн канчалык ишенимдүү адамсыз? Жок, сиз үчүн мен канчалык ишенимдүү адаммын? Сен мага 100% ишенимдүү адамсың. Биздин үй бүлөбүздөгү менден кийин эң улуу эркек сен болгондуктан, кандай десем, бүт унаамды, үйдү деле сага жазганга даярмын. Эгерде ушундай жагдай болуп калса же кандайдыр бир чоң мындай сыр бар болсо, ошону эле сага айтып, сен менен бөлүшүп, эркек катары чогуу чечишкенге даярмын. Эми билбейм, үйдөн кийин апама да караганда сага көбүрөөк ишенем. Жок, мактап саласыз го? Жок, мактабай элем, ачык сөзүн уже чоң жигит болуп келатасың, ошондуктан кийин эми жөлөк таяк болуп биргеликте чогуу өскөнүбүз сени бир туугандан тышкардагы дос катары да эсептейм. Ушундай туура жооп болот го деп ойлойм. Бисмилля деп туруп, кичинекей кезибизде ким көбүрөөк таяк жечү дейт.
Мен жат эжем кыз болчу, абай кичинекей болчу. Мен орто болуп мындай жөн эле таяк жеп калчумун кичине кезде. Жок, сен менден таяк жечиң да. Сизден эле эмес? Бул жер ата-энеден деген болуш керек. Ата-энеденби? Мен оюмча экөөбүздөн салыштырмалуу сенби же менби деп атпайбы? Салыштырмалуу. Экөөбүз боюнча. Сизди ким чапмак эле? Боюңуз 2 метр болуп, үйдө эң улуу болуп атсыз. Эстет мен төрөлгөндөн баштап эле 2 метр дегим. Кичинекей кезиңизде эмне мамам чапмак белесиз да. Сен жактагы бир чоң кишини эстеген жоксуңбу? Мен ал кезде жок. Чук менен деп. Мен кичинекей кезимде мына катачылыктар кеткенде, наверное, чаап койчусуз кичине. Сеники го жетишпей калдың. Атам жакшы эле бизди тарбиялаган, мындай кичине кызылган жери бар болчу, мындай чук менен алыс кетип калсаң уруп. Мындай бирок көркү жерлерде де аша чаап кетчү да. Ошондуктан мен жакшы эле таяк жеп калдым. Анда сиз экенсиз. Салыштырмалуу да, мындай салыштырма. Сенин сурооңда Менин кайсы сапатым эң көп баалайсыз? сенин кайсы сапатыңды баалайм? Кыргызчасы кандай болуп калат экен, бирок эмгекчил болуп калат го дейм. Трудолюбивый деген эмгекчил, анткени бул тайманбайт, бир идея менен олуг болсо ошону аягына чейин жеткирмейинче чейин уктабайт. Күнү түнү ошол монтаж видеосу менен алектенип башынан аягына чейин жетмейинче мындай гипнозго кирип кетет да, мындай. Сыдыман жүр, бир аз эс ал деп, буну өзүбүз кой, болду, жат. Бир аз тамак ичип ал деп анткени күнү түнү деле тамак ичпей ошондон кылып отурушу мүмкүн да. Ушул аркылуу чоң ооруларды, иште болбасын, кокуй, мындай видео же катталыч чогултам, акча чогултам деп ден соолугун жоготуп албасын деп, анткени муну бир аз баштан өткөм. Буну бир аз тартып турам да, ошондуктан баалай турган жерим ошо, сен эмгекчилсиң, анан чынчылсың. Калп айткан жериңди бир аз байкагам. Керектүү жерлерде чын жакшы айтасың. Мен үчүн сиздин эң жакшы сапатыңыз бул эме? Сөзүңүзгө турасыз. Акыркы күндөн бери даже билем мен 19 жашыңыздан баштап уже сөзүңүз кармап баштадыңыз да. Эмнени айтпасаңыз дагы, канчалык кыйын болбосо дагы, финансылык кыйынчылык болсо деле сөзүңүзгө турчусуз да, ошоңуз жагат. Менин кайсы сырымды сен гана билесиң дейт. Андай жок го дейм, анткени болсо биздин өзүбүздүн кичи бөбөкөйүбүз бар. Ал деле дос катары болуп, Элмир байкем болсо мындай сырлары жок. Мага эле айтып атканчы бар болушу мүмкүн, бирок эми азыр сыр болуп калган да. Чынын айтканда билбейм аны. Мен бунун жеңемди өлө жакшы көрөт экенсиз, ошону билем да. Кечке эле айтып бересиз ошо. Жүрөштө мактап. Жеңем билбейт бирок. Ошо да. Мен бунун сыры, бул аябай мээримдүү да. Өтө жакшы мындай боорукер киши да, анан керки жерлерде мындай жакшы жардам алат, акча түшсө берип койот мындай. Ичи оорубайт да, мындай. Даңыз деп мени эркелетип коет. Аны өтө жакшы да, делечи, мындай аферисттенип баштайбы. Бирибиздин сырыбызды билебиз, мындай жашоо болгондуктан, бирок ал сырды тилекке каршы камеранын бет маңдайынан айта албайбыз, бирок мен бунукун билем, жашоого салыштырмалуу бул мени ким билет дегендей, анткени бир тууганбыз, кандай жагдай болбосун, колдон келишинче мындай начар жакшы убактарды апабыздан бир аз сыр сактап, анткени сарсана болбосун деп, анан үйдө карындашым ал эми кыз болгондуктан аны ортого салбайбыз. Ал дагы бир сыра мындай өтүп кетет да, кыз киши деген эрте ой жүгүртүп бир нерсе кылыш керек, менчик керек деп, бир аз оорба сыктуу үйдө бул мындан кичүүсү дагы кичинекейирээк ал менен сыр бөлүшкөнгө бир аз эрте го деп ойлойм. Бирок Кудай буйрса 2-3 жылдан кийин биздин арабызга дагы кирип жогу чоң жигит болуп калат деп ишеничтемин. Бирок бири-бирибиздин сырыбызды элебиз, ошо сырларыбызга жараша жардам берип, кандайдыр бир оор убакыт болбосун бирибизге жөлөк таяк болуп түрткү болуп турабыз. Анткени мен буга чейин жалгыз үйдө эми мындай көп жерлерден жалгыз деп ойлочумун, анткени булар балакат кезде болчу, кичинекей, буларды ойго да алган эмесмин. Бир убакыттан кийин байкасам эле чет өлкөдө жүргөндө бул өзүнүн видеолорун баштады. Анан кийин байкаса менден да күчтүү
инсандар үйдө бар турбайбы ушундай байкаса жалгыз эмес экен дедим. Анан акча таап баштаганда үйдө кичинекей бир тууганым дагы, карындашым дагы, иним дагы чогуу үйгөлүккө мындай ремонт жагына, тамак жагына, тактагына апамды дагы эми сүйүндүргөнгө акча берип, менде дагы мынча бар деп мындай үйдөн ошондо түшүндүм, могу отургуч сыяктуу эле жалгыз бут эмес, эми 3-4 бут болуп калдык депчи. Менен бала кезиңизде эң эсте калган учур кайсыл? Жакшы же жаман? Жакшы, эми күлкүнчтүн кичинекей бир канча 4-5 айбы же 1 жашка чейин көтөрүп тургам. Жөн эле көтөрүп койгон. Чокулат үйгөн. Анан жөн эле мындай эле түшүнүксүз жерден аар учуп келип туруп эле моюнга сайылып туруп эле чагып салганда муну алып туруп ошондон кийин жыгылып түшкөн. Жакшы жөнөкөй эле жерге таш башка эмес. Анан ошондон кийин бир аз орукчан болду. Кичинекейиңизде мама айтырчы, байкең түшүрүп алганда ошончусу ошондайсың депчи. Бирок жакшы, тамаша калаттырган болсок чыгып, ал жерде мен деле бала болчумун, канча бир 10-12 жашта болуш керек. Мындай Мен эсимде калган эң жакшы бул балдар болуп жарамазан айтканга чогулганбыз. Сеңил болуп туруп, мында үйлөргө эмес, кошуналарга эмес, ресторанга алып барып туруп өзүңүз качып кеткенсиз. Калтырып коюп, же подъездтерге калтырып туруп, бирөөнүн эшигин звоногун басып туруп качып кетип калдыңыз. Билбей, видео тартча башталды, жарамазан деп 20 сом, 10 сом. бул азыркы ороз айына жакшы актуальный тема экен. Неме ал учурда үйдө биз жалгыз жеке гана жалгыз жашабастан тегерек чекебизде биз менен чогуу батирди мындай ижарага алган квартирант деп коет го. Кошуналарыбыз бар болчу. Кошуналардын балдары менен булар менен неме жакшы бир болчу да. Анан мени мындай улуу ага катары мен эмнени ойлоп таппасам ошонун баарын кылышчу. Анан жакшы ой келди. Үйдө бир 10 чактыдай бала бар экен. Буларды жөн отургузбай үйгө кичине болсо да пайдабызды алып келели деп. Анан ата-энесинен, кошуналардын ата-энесинен уруксат сурап, эми түнгө чейин мен менен жүрөт депчи, ит-бит бир нерселер менен мушташып кетпеш үчүн. Анан эми ар нерсе болот да, балким бирөө ороз сүйлөп коюшу мүмкүн, ошо алыстан карап анан кийин мен билем да кайсы кошунада акча бар экен, кайсы жакка барыш керек, кайсы район бир аз мындай жакшыраак жер, көбүрөөк акча берет деп, анан тетиги үй көргүла, тетиги үй көргүла, тет жерде шаң шөкөт болуп атат, ырылып атышат азыр. Азыр бул жерде ифтар кылып атат. Ошого барып туруп такылдатып эле кыйкырып эле деп. Экөөнү тияка жиберчүм, анан убакытты текке кетирбестен эми айырмасы жок да, 7 адам бирдайбы, 10 адам бирдайбы, же экөө бирдай. 2-2-ден жиберчүм. Райондун баарын тырмап кетчүбүз. Бизден кийинки жарамазандар жөн эле Артуздан жүрөрчү да. Анан тет жакты жарамазанды угуп атабыз. Ал жак болду, кошелек өчтү. Бул тарапка кетиш керек экенбиз деп мындай стратегический неметип үйдө анан келгенде баштыктарды көтөрүп, акчалар көтөрүп, булар жыргап келчү. А мен булар аркылуу ошол убакытта аябай компьютерди жакшы көрчү экенмин. Түнү бою ойнойт го. 50 сом, 100 сом өзүмдүн мындай кичинекей пайызым чыгарып алчумун да. Анан алып кадимкидей иштеп келген кишидей болуп, бир аз борсок таттуу тарапат досу болуп туруп компьютерге барып иштечүм. Эмки түнгө даярданып, кайта буларды даярдап алып туруп, эртерээк акча таап, аркы жакта компьютерде күтүп аткан дос балдарыма ошоңойдон уччумун да. Менин кайсы сапатым сага таптакыр жакпайт дейт. Сиз эле унутчаксыз. Бир күнү келип туруп, сыдыман анча көп иштесе болбойт да, эс ал да деп турчу, эс алып атсаң, эмне турасың, бияқта иштебейсиң, бияқта реклама, иште деп кайра каласың. Уктап атсам, сыдыман сонун режим восстановить эт деп, эртең менен турсам, кандай эле? Ну, кайра эле айтасыз да, укталбайт белең азыр, бияка барасыз, тияка барасыз депчи. Ошондой эле көп болот. Кеч жакын эле ошондой эле болгон болчу. Акчаларды сыдыман сакта, көп керек дейм, эртең бүрсүн деп туруп. Бас Сонька заказ кылабыз деп. Бас деген ойнойбуз депчи кайра. Бул эми биздики неме болуп калат, ал сапатым азыркы рилстерге, инстаграмга жараша го деп, аяктан бир нерсени көрүп олуг боласың, мотивация боласың, анан ошо менен бөлүшкүң келип эле кантип дагы жакшыратса болот деп, анткени бул эниме канчалык көбүрөөк билим берсем, канчалык көбүрөөк мындай керектүү нерселерди айтсам, менимче дагы күчтүүрөөк болот, дагы көбүрөөк акча табат деп
эртерээк уктасын деп анан көп уктап койдук го деп ушундай убактар болушу мүмкүн. Сизге менин сапатым кайсы жакпайт? Сенин кайсы сапатың өтө бул творческий адамдарга эле тиешелүү же билбейм неме да, эч өзүнүн бөлмөсүн жыйнабайт, айлана чөйрөсү хаос, бардак деп коет. хаос өзүнө деле маани бербейт. Мындай жана күчүктөрдөй да, мындай ошо тамагын күйпөрүп койсоң шалпылдап ичип алып дал жүгүрүп жүрө берет да, өзүнүн жумушун кылып. Мындай мен өзүмдү бир аз мышыкка окшоштурам, анткени мен кичинекей иним да бар, ал да мышык сымал да, мындай тамагын даярдап, үстүнө бир нерсе себип, атайын туурап, ысытып, чайын коюп, мындай киносун коюп алып жакшынакай жейт. Бул келди дагы эмне турат, бирөөнүн тамагы же жугунду урган бойдон ичип алып кетип, кайта кетип калат. Плюс кандай мен көп жүдөйсүңөр мен зато. Менен сыймыктанган эң чоң учуруңуз кайсы? Сени менен сыймыктанган эң чоң учурум азыр ошол деңгээлге жеттим го дейм, анткени бир топ убактарга чейин угуп жүрөм. Мени көчөдөн тааныган же иштеген жактардан ким болбосун мен сизди тааныйм деп мага айтпай, тескерисинче мен сиздин иниңерди тааныйм, өтө катуу монтаждашат, анан жакшы видеолор тартат, анан Кыргызстан эмес дүйнөгө чейин таанымал болуп атат деп ар дайым айтып, мындай бул видеолорду мен кылып аткан сыяктуу эле мага ушуну айтышат да. Мындай сиздин инилериңиз ушинтип тигиндей деп анан десең жок деп эле сиз менен сүрөткө чыга алсам болобу деп мындай мени тааныбашы деле мүмкүн да, мындай илгери уккам, мындай бир аз ызы-чуу бирок көп учур ушу сени тааныган үчүн мага келип баштайт. Ошондуктан мен инилерим дагы үйдөн биздин үйүбүз деги эле өзү творческий үй беле да. Бардыз карындашым деле жубайым деле тартат, анан ошол биздин үй бүлөстөн эң эле кыйын болуп чыккан ушул иним болуп атат го азырынча. Тиги иним менен кошо экөө биргеликте иштешет, бирок азырынча көп жумуштун көбүнчө пайызы бул жигитте жаткандыктан, ошондуктан сиз үчүн да рахмат, анткени 4 жыл мурун өзүңүздүн телефонуңузду калтырып кетпесеңиз, мен блогердин бысы деле болбойт болчумун го. Мен кичинекей кезимде чакыргансыз, ал кезде чачым узун болчу, бир кыз чакчы. Анан эми болсо, сен саксап атасың, нормально кылып берейинчи чачыңды, келсең деп үйдө бир неме болчу. Атам дагы бир 10 жыл мурун калган болсо, сакалы кыргычем болчу да. Алып туруп могу жагымды под ноль, вообще кожа эле көрүнүп калган. Мындай отражение лица деле көрүнөт да. Калтырып койгон бияктан мондайчы, аватардыкына окшоп. Мен ыйлап бир неделя мектепке барбайм деп, мага могу чапты мен уктап атканда билбейм да, кичинекеймин да. Клейди алып чаптайын деп кайра чачымды сохранить этип алгам мынтипчи. Анан ошентип мектепке баргам. Анан ошондой азыр ыйлам келип кетти, эстеп жабын күндөр болчу. Азыр түшүнбөсө түшүнбөйттүр, бирок менин жашыма жеткенден кийин, Элмир байке байкаса азыр деле чачы ушундай узун. Штрих-код кылмакчы, бойкаткына окшоп топ-томок кылыпчы. Ойлобойт окшойм, мектептен көрүп эле кайра эле сабаса элечи. Бирок тескерисинче андан коркот да, бойка экен депчи. Азыр чачым мындай. Азыр деле айтып атам, бир канча жарым жыл мурун эпте уткам, бир таймаштан утуп, ошон үчүн чачым кыскалдырып жашынакай жарашкан. Белдин баары айткан сонун экен депчи. Анан азыр кайта өстүрүп атат, саксайып, анан кайта эле алдырсаң, чачым алдырып койсом, эч ким тааныбай атпайбы, мен өзүм блогто чачым узун бала болуп эселип калгам да. Чачым кыска кылып, көбүнчө бөбөм менен турсам, бөбөм танып, мен болсо сүрөткө тартып каласың деп коет. Мак тартып калчумун да. Ошондуктан чачым өстүрөйүн дедим, канчалык мындай жаман көрүнбөсө делечи. Биз үйдө бирок доспуз, үчөөбүз. Мындан да кичүүсү бар. Булар акыл эси көп учурда мындай мен менен бир деңгээлге жетет. Ойной турган оюндарыбыз, сүйлөшө турган маегибиз, бир дүкөндөргө бара турган болсо алыс жакка болобу, биз өзү шайтан арабан алып, тегерени ары бери алыс жактарга мындай эми сапарга чыкканды жакшы көрөбүз. Анан деги эле айтканда, булар бир туугандан чыгардагы жакын досторум катары. Анан биргеликте чогуу өсүп, ынтымактуу, мындай үлгүлүү бир туугандардын бирибиз десем жаңылышпайм. Анткени бул камеранын бет маңдайында эле эмес, камеранын аркы жагында деле ушул эле көрүнүш. Акча жагында тең бөлүшөбүз, ар кимдин канчалык иштегени, анан бири-бирибизге сый мамилебиз. Анан баардыгыбыздын жолубуз бир эле, мындай апабызга колдон келсе жакшы нерсени көрсөтүш керек. Үйгө көрүк мындай жакшы
нерселерди алып келиш керек. Анткени биз эркекпиз деп, ошондуктан жеке мен эмес, менден кийин bundan кийин дагы эленим бар. Бардыгыбыз биргеликте чогуу жөлөк таяк болуп жүрөбүз. Мен кийинчерээк ошо кыялданып жүргөн нерсем жеке гана бул жеке мен эле көтөрүлүп кетпей, бардыгыбыз бир калыпта чогуу көтөрүлсөкпү деген ушундай ишеничим бар. Чогуу бул кандай кылбасын, мен буну айтып атпайм, аябай жакшы көрөм, анан өтө капа кылып кийинчерээк болушу мүмкүн, кийин чоңоюп калгандан кийин өзү акылдуу сезип, сиз ким элесиз деп бир аз өтүп калса болот. Азыркыга чейин капа кыла турган убактысы жок. Тескеринче өзүм капа кылып албасам экен деп, анткени ошого даярданып атам. Балким капа кылабыз жакында депчи. Азыр эле сүйлөп баштап чачыңыз алдырып коебуз. Бирок кийин көрөбүз. Буюрса, да. Бирок эми болбосо экен, капа болбой эле жүрөйүн. Бир тууган деген нерсе мага бул билбейм, өтө татаал суроо экен, мындай жакшы жооп берейин десең дагы, бул бир тууган деген нерсе бул бир тууган деген эле сөз менен эле айтылган го дейм. Бир кан үйдө чогуу боло турган нерсе, мындай өзүмдөн кийин ишене турган кишилер ушулар го дейм, бир туугандарым. Эң жакын адамдар ушулар болобу деп ойлойм. Билбейм, азырынча жакшы бир сөз деле ойго келет, сен айтчы. Мен үчүн бир тууган бул, когда мындай проблема болуп атканда, чалып койсо болот. Ну, сиз айтып атам да, мындай кичи бөбө эмес, сиз үчүн айтып атам. Или эгерде болсо мындай скучно болуп атканда, сиз менен ойноп кылса болот. Мен деле билбейм, бир тууган анткени болсо байке менен бир туугандык эмес, мындай дос катары эле сүйлөшүп көнүп калган болчук да. Ошон үчүн анчалык мындай жок, бир тууган мындай депчи. Как пример для подражаниядай карайм. Мындай чоңойгондо ошондой болуш керек, мындай катаалчылыгын, туура жагын карап ошентип. Менде ой келди, бул бир тууган деген бул жашоодо бир түз жол болот. Ошол жолго мен, анан жанымда бир туугандарым турат, анан баардыгыбыздын бара турган жолубуз бир да. Ата-энебизди сүйүндүрүү, үйгө жакшылык кылуу, анан бирибизге жөлөк таяк болуп, чыгып сапарга чогуу өмүрүбүздүн аягына чейин, бүтөрүнө чейин ошо чогуу жүрө турган кишилер го деп ойлойм. Анан мындай ишенсе болот деген кишилердин бири да бул Кудайдан түшкөн белектер, менимче. Анан чогуу биргеликте эми бир тууганың байыса сен деле жерде калбайсың да, чогуу булар менен жыргап жүрөсүң. Бир тууганың ооротса жыргап жүрө албайсың. Чогуу түйшүк тартып, артынан сарсана болуп, бул ушу дагы оңолуп кетсе экен, же айыгып кетсе экен, же жумушу жүрүп кетсе экен деп сарсана болуп, кадимкидей өзүңө кандай сарсана болсоң ошондой. Мен немени салыштыргым келип атат. Бунун видеолору көп мындай көрүүчү чогултса аябай сүйүнөм. Өзүмдүн видеом ошондой эле чогулткандай. Тескеринче видеосу элге кирбей калып, мындай көрүүчү аз чогулуп калат да, мындай өтпөй калат да. Ошондо өтө капага болуп кетет, бул 1-2 күнгө мындай депрессияга батып кетет. Чогуу мен дагы батып алам да, мындайчы кадимки сарсана болуп, кандай эмне кылсам, канча жардам берсем деп, мындай ары бери таба албай, могу жерден туура эмес кылып алдык го деп, кандай кылып чечсе болот депчи. Анткени ошо бунун түшкөн түйшүгү мага дагы таасир этет. Анан жакшылыгы да таасир этет, анан меники дагы буларга да таасир этет деп ойлойм да. Ошондуктан бир сапарда жүргөн бордош бир туугандарым ушундай. Ошо байгем айткандай эле. Мен кайта албайм го дейм азыр кайра. Эгерде мен Элмир акем жок болсо, мен Элмир акем копиясы эле болмокмун да. Анткени болсо Кудайга шүрүү мен улуу акем болуп калды. Мага эмне туура эмес экенин айтып калган. Элмир акем өзүнүн улуу акеси жок болчу. Из-за того, что он рос без старшего брата, он вырос вот таким, какой он сейчас есть. И, наверное, если бы у меня не было старшего брата, наверное, я бы тоже так вырос. Потому что у нас очень много сходств между характерами. Я так же, как он говорит, элементарно даже, как мы говорим, голос, все вот это похоже. Так что, думаю, если бы у меня не было старшего брата, я бы примерно был таким, с очками, с кепкой тоже вот так загортан. Бул жок болсо, жашоом бир нече деңгээлге кызыксыз болмокко деп ойлойм. Четтерде бир досторум менен бир аз тентип жүргөн киши болмокмун. Анткени үйдө тиги иним аябай эле кичи болуп калмак мага. Бул ортодо мост катары да. Тиги менен бул менен эки жакта кармай турган субстанция бардыгыбызга, анан айтып атпаймынбы, мындай күчүк катары. Бул эч таарынбайт.
Антип эле шалпаңда эле жыргап эле жүрө берет да, күлүп жыргап эле. Ушундай маанай бар. Анан бул маанайды көтөрүп тура турган үйгө жакшы бир кут алып келе турган кишилердин бири да. Менин кеңешим бар. Бул сенин жашооңо дагы жардам берет. Жүрөктө ыйманды толукташ керек, дин жолуна түшүп, анткени буну мен эми эле даамын татып баштадым. Азырча деле аябай жакшы илимдүү эмесмин, бирок кичине болсо дагы илгерки менен салыштырмалуу дин тармактан канчалык илимим күчтүү болгон сайын байкаса жашоо жеңил экен, байкаса жашоонун өзүнчө бир лайфхак деп коет го. Ошондой жерлер бар экен да, анан кийин ошону билип алсаң, жүрөгүңдү ыйманың менен, мындай чын жүрөк менен ошого дааваткабы же башка жактарга барып кичине илимиңди эле жогору кылып алсаң, көп жашоодогу болуп аткан сарсанаа, көйгөй, көп нерсенин баардыгы мындай жеңил эле чечилип кетет экен. Мен кеңеш айткан, видео тартканда, монтаж кылгандан кантип ошону бере алам. Анткени болсо мен ошондон эле жакшымын го дейм да, сизден караганда. Тартканда, видео тартканда сиз өлө бир сөздү болсо 10 сааттык кылып сүйлөп саласыз, көп сүйлөпчү. Мындай рекомендацияга кириш үчүн сиз болсо жакшы сөздөр тандап турупчу, бац деп туруп айтып салыш керексиз да. Жана монтаж кылып атканда тура эмес кесибиз, музыкаларды болсо коюп тура эмес коюп саласыз да. Звуковой эффекттер колдонуш керек. Наложение деген бар. Туура. Жумушубуз бир болгондуктан мунун көп жерлерден азыр өзүм да үйрөнүп баштадым. Бери кантет, бери мынтет деп анткени бир нече деңгээл өйдө турат мунун кылган жумушу, ошондуктан үйрөнө турган жерлер бар. Менимче мындан жакшы бир үлгү ала турган болсо, бул эчтеке карабай жумушун кыла берет. Мен бир аз мындай орусча айтканда переменчивый адаммын да, бирде маанай жакшы, бирде маанай жок болот. Маанайга жараша иштейм, маанайга жараша иштебей коюшум да мүмкүн да. Анан бунда андай жок. Бул кыла берет, бүт бир калыпта кыла берет. Ошон үчүн дисциплина болгондуктан ийгиликтүү ушул сапатын менде да болсо деп жакшылап эле да, ошондой болсочу менде да. 19 мартта Нелегал деген кино болот экен. Келиңиздер. Чогуу биргеликте көрөлүк. Буну сөзсүз бир жол эмес, 2-3 жол көрө турган кинолордун бири го деп ойлойм. Мен өзүм кинолорду өтө көп көрөм. Ошондуктан мен айта алам, кайсы жакшы, кайсы жаман. Бул Нелегалдын трейлерин көргөндө эле мен сразу эле Руслан Акын байкеңге жаздым. Мени чакырыңыз байке депчи. Мен баргым келип атат деп. Аны удалить этүүдүм карап уялып кеттим. Негизи мен барыңарыңызды чакырам. Анткени болсо мен өзүм көргөндөн кийин трейлерин эле уже мурашки по коже кетип, жана мам барайлы, билет канча турбаса деле алып барам сизди, өлө соң экен. Как раз биздин туугандарыбыз бар через Мексико өтүп аткан. Ошондон ойлойм, бул өтө кызыктуу тема деп. Барыңыздарды чакырам Нелегал фильмге.